самый переломный момент 2020-жыл болду. Москвадай болуп көрүнгөн жок да, мени элестеткендейчи. Эмне үчүн андай суроо берип атат, мен өзүмдү таң калып атам да. Ал уровеньден өстүм окшойт да, мындайчылыгында. Анан мен өзүмдү унутуп калган экенмин. Өзүмдү тапкачы экенмин. Мага кереги жок азыр. Кой баламды кийип алайын. Кой ата-энем акча салып жиберейин. Мага азыр көп таң калат. Кантип сен балаң менен үйдө отуруп, эмне иш кыласың дешет да. Саламатсызбы, Махатжа, куш келипсиңер биздин үйгө. Аман-есен жете алыңыздарбы? Кушулар кылсын. Ошо мен өзүм жөнүндө айтып берсем, анда мен Токтосунова Дилбара Анарбековна, 38 жаштамын. Кыргызстандын Токтогул өрөөнүнөн болом. Ошо жогорку билимдүү, азыр өзүм личный немелерим, тренингтерим өткөн. Өзүмчө киберкоуч деп алгам, потому что жакында буюрса протезимди алам колума. Ошол протезим кибер деп, киберрука деп атышпайбы бардыгы. Бул Кыргызстанда инновационный технология, бул Кыргызстанда жок да мындай нерсе. Ошон үчүн бир жаңы ачылыш жасап атам. Кибер нейрокоуч деп өзүмдү ушинтип атадым. Буюрса ошо салымымды кошуп Кыргызстандын келечегине аракет жасап атам. Кыргызстанда мектепте иштегем, мугалим болуп. Анан бул Москвага келгеним себеби ошо зарплатанын аздыгынан келгем. Ошо менен Москвада 2007-жылы келгем, кийин кетип кайра келип 2013-төн бери ошо постоянно бул жактамын. Өзү негизи филолог по профессии. Немеде Кыргызстанда айлык аз болгон үчүн пришлось Москвага келгенге биринчи жолу келдим. Ошо анда поезддар каттайт эле, поезд менен келдим да биринчи жолу. Москва мындай Москвадай болуп көрүнгөн жок да, мени элестеткендейчи. Адам көп аябай. Ошончо тоскон кишилер, ошончо неме поезд менен келген кишилер. Анан таң калгам, Москвага качан жетебиз депчи. Мен ойлогом, вокзал бир шаардын четинде окшойт депчи. Анан ошол келип иштеп бул жакта жүрүп калдым. Кыргызстанда айлыгым ал убакта 350 сом болчу да, 350 сом. Анан кийин ошол айлык мага жетпейт эле да. Же контрагыма жетпейт эле, же башка продуктага, же башка нерсеге да. Анан аябай элдин баары наплыв, баягыда Москвага кеткендин баардыгы эле кыйрат акчада күрөп таап атат деген немелер менен, ойлор менен мен дагы келип калдым да. Ошентип биринчи эле иштегенде базарга иштеп калдым. Базарда иштеп. Айлыгым жакшы болчу, базарда действительно жакшы да, акча көп табасың. Анан ошол жерде биринчи жолу продажа деген эмне экенин билдим. Мага чейин продажа дегенди түшүнбөйт болчумун да, сата албайт болчум керек эле үчүн. Жакшы чоң школа болду. Ошентип жүрүп калдым, биякта кетип Кыргызстанга барып да көрдүм. Бир 4 жылдай жүрдүм, жеке бизнес кылып, жеке бизнесим дагы неме болду, баандай. Жакшы түшүнбөй ал жагым дагы банкрот болуп ал жакта жатканга туура келди. Анан биротоло уже решение кабыл алып, Москвага жашайм барып деген чечим менен 2013-жылы келдим. Ошондон бери ошо Москвадамын. Чынын айтсам, ошол жылдары эң неме жылдар болду, сложный жылдар болду, себеби энди Москвага келбейм деп кетип алгам да. Ошондуктан кандай кабыл албай жаттым окшойт да, наверное. Кабыл албай Москвага келбейм дегем, эмне келдим кайра. Кыргызстанга кетейин десем айлыгым аз. Эчтеке жетпейт. Бул жакта айлык жакшы, иштейсиң, бирок неме жеке жашоо жок. Жан дүйнөң кабыл албай. Ошентип жүрдүм. Анан кийин бир мен жакын дос кызым бар, ошол айтып калды: "Сен Москваны өзүң сүймөйүнчө, Москва сени эч жакта кабыл албайт, эч жакта сүйбөйт" деди да. Анан ошол күндөн баштап Москваны сүйүп баштадым. Сүйүп калдым Москваны, вообще кетким келбей калды. Азыр вообще Москваны бул убакытка чейин, мисалы бүгүнкү күндөргө чейин Москваны аябай сүйдүм да, аябай жакшы көрдүм. Вообще Кыргызстанга барсам, наоборот, бул жакты көбүрөөк сагынып калчу болуп калдым да. Барып, даже жүрөм. 15 күн даже аябай көп срок болуп кетчү да. Ошол жакта жүргөнүм, Кыргызстанда жүргөнүм. Анын мен бардыгы Москвада жүргөн бардыгы эле түшүнөт болуш керек менимче. Ошентип базардан өйдө чыктым, текиштен өйдө чыгып, кредитный менеджер болуп иштеп калдым. Кредитный менеджер по продажам. То есть кыргыз паспорт менен эле, эгерде сен өзүң күчтүү немең болсо, ичиңде
желание болсо, каалоо болсо, то есть эч нерсе преграда эмес экен да. Анан көп эле таң калат эле да, сенин паспортуң российскийби депчи. Жок дейт элем да. Эмне үчүн андай суроо берип атат, мен өзүм таң калат элем да. Жок, паспортум кыргызстандык эле деп ушинтет элем да. Анан дипломун деле көрсөткөн жокмун эч кимге. Действительно мурда иштеген ошо неме работодательдерге, жумуш берген адамдарга көрсөткөн жокмун. Дипломум бар экен, бар деп эле койгом, бирок мисалы алып келип көрсөт деп деле айтышпаптыр да, на самом делечи. То есть бандай мен Москванын бир жерин жакшы бааладым, биякта дипломун алып кел, дипломированныйсыңбы деп айткан да. Сен өзүңдүн мындай өзүң жөндөмдөрүңө карашат. Жөндөмүңө карашат экен да. Собеседование болду. Стажировка. Собеседование болду. Ошо собеседование 13 неменен кандидаттын арасынан биз үчөөбүз өттүк да. Ошо неме болуп заданияларды беришет экен, ошо заданияларды аткарып, продажа боюнча болгондочу. Кредит менеджер болгондо эле ал жакта деле продажа кылабыз да. Продажа кылып там задание берген, аз көчөгө чыгып, 1 сааттын ичинде 10 кишиге визитка таркатып, и ошол кишилердин 10 номерин алып келгиле депчи. Мен үчүн ал жеңил эле болду да. Чыгып эле мага оңой эле да, любой киши менен тил табышып сүйлөшүп кетиш оңой да. Мамиле оңой жасайсың. Мамиле оңой жасадым да. Жашоо ошол убакта кандай болот? Кандай жашаат? Жашоо кандай эми анда маани деле бербечи экенмин да. Кандай жашап атканымды деле канча расход жашоо. Расходторум канча доход тапсам, ошончо расход болот эле да. Квартплата канча эле? Кандай адамдар менен жашоо? Квартплаталар ал убакта мен келген жылдары 2500 сом болуш керек, 500 рубль болсо керек. Койка место. Койка место, адам көп, конечно. Эми азыр, конечно, андай квартиралар барбы жокпу деле билбейм деле да, уже анткени ал уровеньден өстүм окшойт да, мындайчылыгында. Анан кийин жетпейт эле, действительно Кыргызстанга жөнөтүп элек, ата-энеге. Ошо эме зарплатаңды айта аласыңбы ошол убактагы? Канча айлык алып жүрчү элең? Ооба, 35 000 алат элем, 35 000 акча табат элем. Анан бонустар болчу эле, кичине бонустар эле 5 000, 10 000 көп болсочу. Бонуска чыга албай кыйналат элем. Бирок пик болду, когда я уже наработала клиентов, клиенттер наработать этип, мындай жакшы клиенттер калып, уже 5 жыл иштедим ал жакта. Ошондо болгондо менин пиковый состояние, пиковый зарплатам 300 000ге чыкты. 300 000ге чыкты. Бирок баягы 35 000 таап аткан учурда эле болду да, болчу. Ошондо мен түшүндүм, что финансылык сабаттуулук болбосо, финансылык жактан неме билим албасам, эгер мен мисалы мурда филологический билимди алдым да, ал билимимди берген менен маяны аз болгон үчүн мен башка жолду тандап кетип атпаймынбы, биякачы неме кредитный менеджер болупчу. Анан ошол зарплатам Кыргызстанда 350 сом тапчумун го. Бияка 35 000 таап, 35тен 300 000ге чейин акча чыгардым. Все равно неге бир нерсе жетпеди да. Ошончо акча канча тапсам эле кайра эле зарплатадан зарплатага минус болуп келе бердим да. Эми редко бывало там по нулям чыккан убакта аябай редко болду да. И ошондо мен уже билдим, что оказывается канча акча тапсаң деле билимиң жок болсо, финансың туура кандай кылып иштетишти билбесең, баары айланып баягы эле өзүңдүн неме Пушкиндин чыгармасындай кемпир бар го. Эски немесин жогорку билим менен современный билимдин разницасын түшүнүпсүң да. Албетте, аябай разницасы бар. Себеби муну университетте үйрөтпөйт, финансылык сабаттуулукту мектепте үйрөтпөйт. Анткени дегенде мунун причинасын да билдим. Сабактарымды айтып берем да. Эмне үчүн бизге үйрөтпөйт экенчи. Анан ошо өзүм изденип баштаганда мага наставница келди. Аябай ыраазымын ошо наставницама, Мимоза Маткеримова. Экөөбүз 5 жылдан бери таанышпыз. Ошо 5 жылдан бери эле мага көп өзүнүн немелер, кеңештерин айтат. Аны көп неме берет да. Мага аябай ишенет. Ой, сен колуңан келет, сен кыласың, сен тренер болушуң керек деп айтырчы да. Мен майнерчи эмесмин, кыла албайм, мен ал нерсени жасай албайм. Эми кээде чыгып сүйлөп койчумун, сетевойдо иштеп калдык ал эже мен чагым. Кээде чыгып сүйлөп койчумун, бирок өзүмө ишенбейт элем да. Өзүңө ишенич качан пайда болду деп ойлойсуң? Ошол убак мындай билип калдыңбы чында ишенип пайда болгонун? Ооба, аябай ярко эстеп калдым. Себеби дегенде 2020-жылы баягы иштеп аткан ишим аябай кыйын болгон зарплата 300 000 доход келбей калганда билдим да. Себеби дегенде пандемия болду, дүйнө жүзү неметип калды го, үйдө отуруп калыштык го. Удаленкага чыгып кеттик бардыгыбыз. Анан дальше уже мындай болду да. Не кылыш керек деген вопрос келди.
Анан ошол убакта дагы опять же мага неме келди. Менин наставницам бир неме бар деп калды. Бир обучение бар деди да, ошо обученияны сатып ал депчи. А мен иштебей калдым. Каяктан сатып алам? Мага азыр обучение кереги жок вообще дедим да. Десем болсо, окуу бол, сен окушуң керек. Ошо неме окутуп калды. Анан кийин ал неменин тренинг экен. Аябай арзан баада болду да, удачно. 90 күн окусуңар деди, трансформационный тренинги. Асель Сыдыкованын аябай арзан баада доступный болду мен үчүн. И сразу, ладно, хорошо деп туруп элем, макул болдум, потому что у нее очень хорошее искусство неме да, убеждения, кыйын ишендирип да. Ошону окусаң эле болду, кыйратасың деди да, сен хорошо деп анан окудум. Окуп, анан окугандан уже неме интересно болуп баштады бул тема. Интересно болуп, анан уже дальше я пошла глубоко копать. Андан көп тренерлерди окудум. Российские тренинги, конечно, и Кыргызстандын тренерлери. Аябай окуп, мен мурда эгерде неме болсо логикага көп салат экенмин да. Мигрант аялдар аябай көп болуп атат. Акыркы күндөрү мен Кыргызстандан келдим да, жакында эле. Кыргызстанда ушинтип айтышат да, именно кыргыз мигрант аялдары аябай көп экен депчи. Кандай деп ойлойсуң? Ошол келген аялдардын бардыгы эле өзүн таап атабы? Кандай совет берет элең? Менимче тапкан жок. Мен совет берет элем ушу билим алышына, именно трансформационный тренингтерге катышышын каалайт элем. Себебинде аябай көп да адамдар, именно аял кишилер, жолун таппаган аял кишилер аябай көп. Анан финансы жактан билим алышса дейм да. Баягы өзүм билгенден кийин бул нерсени көп азыр көп аялдарга айтам. Өзүм да тренингтерди өтүп баштадым, анан бандай мен өзүм да эстейм да, когда я не принимала, и мага кереги жок азыр, кой баламды кийинтип алайын, кой ата-энеме акча салып жиберейин дегендер аябай көп да. Ошондуктан ошолор чакырат элем, тренингтерге катышып, именно трансформация болуш керек экен депчи. Мен өзүмдү, именно өзүмдү унутуп калган экенмин да. Вообще өзүмдү аш последнее место койгон экенмин да. Современный аял сенин көз карашыңда кандай болуш керек? Прям буквально мындай болуш керек деп айтып койсоң. Современный аял азыркы жашоодо требование көп да аялга. Ал үй бүлөсүн багыш керек, мисалы балдарын караш керек. Ошол эле учурда күйөөсүн караш керек, кайын журту менен жакшы мамиле кылыш керек. Негизи эле аял кишиге көп экен да түйшүк. Ошонун баарын аткарып кылып кетиш кыйын да. Ошондуктан мен ойлойм ажырашуу да ошол жактан келет болуш керек. Себебинде аял көтөрө албай калат экен да бул нерсени. И поэтому только обучение, я думаю, что спасет. Анан эме ошол өзүн биринчи орунга коюш керек экен, эң биринчи. Анан жан дүйнөнү тазалаш керек экен. Менде до сих пор бар окшойт да. Сага раз уж ушундай интервьюга келгенде дагы эстеп кетип эметип атам да. Ошол көпчүлүк адамдардын ушундай суроолору болуп атат. Аял кишинин ушинтип мигрант болуп жүргөнү, исламга туура келбейт, биз мусулманбыз дегендер болуп атат да. Кандай ушул мусулманчылык диний илим боюнча дагы карап көрдүңбү? Ошол дагы жардам берет бекен? Ушул жагына кандай көз карашың? Диний жак, конечно, дин эң биринчи да. Эң биринчи бул дин экен. Албетте биз там Гарвардтан окусак болот, например, там башка китептин баарын я вот канча китеп перечитала да. Но именно дин жакка эми эмет баштадым, басым жасадым. Даже китептерин көрсөңүздөр болот. Эми кызыгып баштадым да. Мен өзүмө очень долго шла. 38 лет почти. И я думаю, что мындай айымдар көп да. Айымдар деле, мырзалар деле. Ошондуктан мындай мен кеңеш берет элем, адашпаңыздар, жолуңуздарды табыңыздар. Обязательно динге келиш керек. Конечно, Кудайды таанышыңыз керек. Себебинде только бүт баардык нерсе Кудайдан да. И, конечно, кээ бирлер бар, мен Кудайдан
тагдырым ошондой болуп калды депчи. Ал мен туура эмес бул нерсе. Кудай бизге только дата рождения и дата смерти берет да, вот Кудайдан ошол нерселер берди. А мисалы тагдырды дагы өзүбүз туура жолго салып, мен тагдырым ушундай экен деп колду таштап, мисалы чөгүп кеткен да болбойт да. То есть тагдырыңды дагы өзүң жакшы настрой менен өзгөртүп алсаң болот. То есть Аллахка сыйынып, ошол эле дуаларды кылып, туура жолго түшүп алыш адамдын өзүнөн да. Албетте бул нерсе дагы мен дагы жакшы неме кылам, изучать этем деп келечекте ойлойм. Кандай не деп коет? Ыйманды күчөт дейт го. Ошондой ыйманды күчөтүп неме кылам, аракет кылам бул жакта да сенденде. Мен бул жакта да карабайт элем да. Исламды да действительно мен мусулманмын деген менен аябай берилип онда кызыкпайт элем да. Кызыкпайт элем, мындай билбейт элем да. Билбейт элем, эми изучать этип баштадым. Жакшы. Анда Кудайым жол ачсын, Алла ыраазы болсун ушундай ойлорго келгениңе. Эми мындай бир обычный быт боюнча эле суроо берейин. Байтан бери биз жан дүйнөгө кирип кеттик, финансыга кирип кеттик. Эми обычный жашоодо, обычный аялдык жашоодо кандай мына сен тамакты жасаганыңды да көпчүлүгү мен мисалы ушу эмем жок, камыр тамак жасабайм, уже кайнене болуп, келин жумшап, кыз жумшапчы. Ошолордо кыйынчылык болбой атабы. Мына балаңды багып атасың. Обычный быт жашоодо кандай болот? Бут жашоодо кыйналбайм го дейм. Кыйналбайм, мен вообще эчтекеден бардыгын жасайм, баардыгы колумдан келет. Андай кыйынчылыктар жаратпайт. Бул нерсе себебинде мен врожденный тубаса колум жок да. Ошондуктан бала кезден жасап жүрүп көнүп калгам. Мага андай кыйынчылык, оорчулук деле неметпейт, жаратпайт да бул нерсе. Кыла берем любой ишти эле. Муну айткан себеби көп эле азыр келиндер ой мындай күйөөм таштап кетти, анан ушундай мен балдарымды бага албай атам деп эле ыйлактап жүрүшөт да. Ошондой келиндерге дагы кандай көз карашың кандай? Кечке эле мындай акча зор айелдерге ушундай кылгандарынан да. Билбейм, мен просто таң калат болушум керек. Мисалы мен акча сурап бирөөлөрдөн мындай кылбайм да. Андай эме кылбайм, өзүмдү өзүм обеспечение кылам. Мисалы эч кимден муктаж кылбайм, наоборот мен көбүнчө жардам берем адамдарга. Вообще даже канча жылдан бери бир туугандарымды, ата энемди мен эле колдоп, мен эле көтөрүп келаткам да. Бирок мен жок деле оокат кылышат экен. Азыр эми уже декрет отуруп калган үчүн неме кылбай калышты, уже башта сурап атышкан, азыр сурабай калышты уже. И нормально эле ошол оокаттарын кылып атышат, бүтпөгөн иштерин бүтүрүп атышат, иштеп атышат. Оказывается болот экен, биз өзүбүз эле ошого разрешение берип коет экенбиз да, уруксат берип эле. Бизден сурабаса деле монтип эле неметип берет экенбиз да. Мен алгыла, мына акчаны иштеткиле, мына жаңы бүтүрүп алгыла деп берет экенбиз да. Биз эгерде жок, мен өзүмдүн оокатымды кылам, мен өзүмдү биринчи орунга коем, мен билим алам дей турган болсок, конечно, оокаттарын кылышат экен. Ушунда Москвада жүргөнүңө канча жыл болду? Эми постоянно жүргөнүмө 2013-төн болсо 7 жыл болуп калыптыр да. 8 жыл да? 8 жыл болуп калды. Өзүңүн бир максатыма жеттим деп ойлойсуңбу? Кандай максаттарың бар эле? Максаттарыма жеткен жокмун вообще. Мен максатым деле жок болчу экен конкретныйчы. Бир максат, ушу менин максатым ошого жетейин деп деле. Кыял болчу экен да, просто кыял болчу экен. Ошол кыялдын үстүнөн же максат кылып иштеп деле монтип аракет кылбаптырмын да. Айтып атпаймынбы, тапкан акчамды деле жок кылып эле. Эми мисалы мигрант аялдар Кыргызстандан келип 300 000 акча тапкандар, я думаю, что редко да. Бизнесмендер болуп эле миллион табышпаса, блогерлер болуп, ушундай кыздар чыгып атат азыр. Бирок мында жөнөкөй простой айылдардын арасында андай доходко чыккандар редко да. Же сетевойдо же бир жакта иштеши мүмкүн да. Крупный акча чыгышкачы. Анан суроону бир нерсени билдим, что канча азыр мисалы азыр анча доход болбой иштебей үйдө отуруп калганда деле 2020-жылдарда эч жактан доход келбей турганда деле, то есть состояние бир эле болуп турат экен да. Ошол состоянияны кийин өзгөрткөнгө өзүм аракет кылып баштадым. Бир нерсени мындай түшүнгөнүм ошол болду, что пока жан дүйнөнү эме кылбаса, мына жан дүйнө темасына эми келели, эми уже нормально болуп калды. Жан дүйнөнү неме кылбаса, тазалабаса,
орысша айтайын, исцеление. Пока нету исцеления внутри, то вообще эчтеке неме жок экен да. Мындайча айтканда шанс жок экен да. Сен энди баягы уруп согуп эле, эркектей болуп эле, тытынып эле кошо жүрүп эле, иштеп эле ушинтип биз өзүбүздү ушундай кылып алыптырбыз да. Оказывается, жок. Аял киши именно творчески должна развиваться, өзүнүн жакшы көргөн сүйүктүү жумушу болуш керек экен. И ошондо гана кандай жумушту өзүң сүйүп жасаган жумушуң болсо, ошол жумуштан кандай доход деле келе берет экен. Мисалы мен мага азыр көбү таң калат да, кантип сен балаң менен үйдө отуруп эмне иш кыласың дешет да. Каяктан нан жеп атасың? Каяктан акча атпайм. Мен өзүмдүн туугандарым да таң калышат да, тайкелерим да сурашат, эмне кылып атасың депчи. А бирок бир деле мисалы бирөөнө деле мен чалып мен кыйналып атам, акча бергиле дебедим да. Мына вот 2 жыл өтүп кетти. 2 жылдан бери ошо үйдө отуруп атам. Эч кимден акча сураган жокмун да. Муктаж болбодум да. Просто мен өзүмдүн сүйгөн жумушумду таптым деп ойлойм да, мне кажется. И азыр деген мондай заман болуп атпайбы, ошо современный аял кандай болуш керек деген эме сурооңузга. Азыр деген вот интернет болсо, телефон болсо, болду. Компьютерди деле эми көп деле колдоно бербейм. Телефон көбүнчө телефон болсо, ошол анан Instagram баракчамды да туура иштеткенди эми үйрөнүп неме кылдым, аракет кылып, мына былтыртан бери ошонун үстүнө да иштеп атам. Бар Instagramда адамдар бар, жөн эле кирип даже сүрөтүн коюшпайт. Мындай бир максатсыз эле да, бир непонятный видеолорду көрүп, мен деле алардын катарында болгом. Чогуу эле жүргөм дейм. Ал адамдар менен анан жанында фейковый аккаунттардан бир жаман немелерди жазышып, комментарийлер дейм, булар мындай чындап жан дүйнөсү жакыр адамдар да, совсем мисалы андай жакшы ниеттери жакшы адамдар андай жаман сөздөрдү жазбайт болуш керек. Биздин жылдыздарга аябай жаман жазышат го. Окуп эле таң калып чыгып кетесиң да. Ошо. Дагы эме, дагы бир важный эле суроолордун бири болуш керек дейм. Көп эле азыр мигрант аялдар кой эми Кыргызстанга барып жашайын дегендер деле болуп атат да. Эгерде сага Кыргызстанга барып жашаганга туура келип калса, жашап кетесиңби? Жашап кетем. Смело эле. Жашап кетем, өзү негизи планым уже ошондой, Кыргызстанга кетип, себебинде мен эми түшүндүм. Вот канча жылдан кийин, что мен аябай кереметтүү сонун жерде жашар экенин мен билдим да. И свежий воздух, и горная вода, неме мөңгүндөн суу агат да, биздин айылдан өтөт. Неме Чычкан капчыгай, вот ошо Чычкан капчыгайына жакын жайгашкан Бала Чычкан деген айыл да. Биздин Чычкандан бөлүнүп чыккан Бала Чычкан деген суу агат. Ошо суунун жээгине ошол жака эле Кыргызстанга барып жашайм деген планым бар негизи. Максатты планды. Пландагы и максат дагы да. Максатты койдум, планды түздүм. Максатты койдум, планды койдум, түздүм, и ошонун үстүнөн иштеп атам еще. Ошонун үстүнө иштеп атам, буюрса ошол нерсеге жетем. И Кыргызстанда эле иштеп берем, себеби Кыргызстанда уже интернет бар. Мисалы, азыр айтып атпайм, интернет и телефон эле болсо болду да, любой кайсы жерде болсо иштей берсе болот да ужечи. И мен азыр любой жака кетип калыштан коркпойм эч жака. Каяка кетип калсам иштеримди билемин да. И сами знаете, мисалы, Москвада солнечный күндөр, күн тийип турган күндөр аз да. И ошондуктан биз аппак болуп, ооруп, ушинтип жүргөндөрүбүз ошондон да. Аябай аракет кылам, конечно, витаминдерди ичип, там ден соолугума кам көрүп, азыр мына молочный коктейлдер бар, аябай жакшы компаниялар бар го, ошо компаниялардан жакшы немелер, коктейлдер бар, ошо коктейлдерди ичем. Все равно бирок питание кыргызстандыктай эмес да. Ал жакта уже бандай из стены помогает дейт го. Орустар айткандай. Жакшы. Анда эң главный вопрос. Кыргызстандын келечегине ишенесиңби? Кичине саясат боюнча да карап турасыңбы? Кайсы саясатчылар сага по тебе? Сага туура келет дебейинби? Кыргызстандын келечеги менин оюмча немеден да, адамдардын өзүнөн эле да. Саясатка совсем неме эмес эме. Аттарын эле билип коем, бирок алар эмне иш кылып атат, каякта эмне болуп атышат деп билбейм. Депутаттар жеп салды, мындай кылды деп элдер чырылдай берет го. Мен саясаттан вообще алысым да. Возможно, бул дагы өнүгүп, может, кийин кызыгып бул темага неме кылып калармын, бирок мен ойлойм, неме Кыргызстандын келечеги ар бир адамда, сизде, менде, мисалы, бул оператор балабыз да дегендейчи. Башка да жарандарда да, жарандар өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, мамлекет бизге эмне кылып койду, мамлекет эмне жасады бизге эле дей беребиз да.
мамлекеттик жакыр да. Эчтеке аны эмне талап кылабыз? Мисалы, вот элестеткиле, мамлекет атабыз да. Атабыздын колунда жок. Эмнени алабыз? Ошондой эле кабыл алыш керек да. Наоборот, жардам беришибиз керек го деп ойлойм да. Мамлекетке. Мен ойлойм. Жакшы. Кандай деп ойлойсуң? 300 000 айлыкка иштегенде жардамың тийип аттыбы же эми үйдө отурганда жардамың тийеби ушу Кыргызстандын жакшы жака өзгөрүшүнө, келечекке өсүшүнө? 300 000 айлык алганда мен наоборот жардам тийбейт эле да. Себеби мен жарандарга, кыргыздын жарандарына кредит берет элем да. Видите, уже кандай посыл да, какие семена я сеяла. И кредитке наоборот адамдарды батырып, ошол жакта жүргөм да, кредитный менеджер болуп, кредит берип алып, анан кийин кайтаргыла деп баргандай немеси менен, процент менен алып, наоборот несчастный кылат элем да адамдардычы. Азыр наоборот үйдө отуруп өзүмдүн тренингимди өткөндөн кийин, Таңсыры деген тренингим бар. Ошол тренингди өткөндө наоборот көбүрөөк жардам тийип атат да. Себеби адамдарга именно айымдар көп, менде азыр айымдар көп билимге умтулуп ушинтип атат да. Ошол айымдарга билим берип, өзүмдүн түшүнгөнүмдү, өзүм билгенимди айтып, алардын жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылып атам да. И жашоосу өзгөрүлгөн аял, конечно, коомдо жакшы баланы тарбиялайт, жакшы күйөөсүнө жакшы мамиле кылат, кайын журтуна жакшы мамиле кылат. Менин тренингимде мисалы мындай случай болду, даже бир келин 13 жылдан бери жашайт экен күйөөсү менен, уже экөөнүн ортосунда уже мамиле сууп калган экен да. Уже чуть ли ажырашалы деп калышкан экен. Ошол келинди кайра күйөөсү менен кандай туура мамиле түзүштү үйрөттүм да. Азыр күйөөсү болсо, мисалы айалына звонок кылып, неме дейт экен. Неме Фаиза бар го, Фаизага барабыз, столик заказал, выходи депчи. Кийин чык, бүгүн столик заказал, Фаизага барып салып отуруп тамак ичип келебиз. Я тебя приглашаю деп ошентип чакырат экен. Мага жөнөтөт да видео. И мне от этого приятно. Ошо мен өзүм ошо именно ошо жолду тандап, ошол тренингтерди ачканыма сүйүнүп калдым да. Ошондой эле дагы бир кыз именно бизнес жаатында, я максат коюп киргиле дейм да, бир максат менен чыгыш үчүнчү. Ошондуктан бизнес жаатында бир кыз бизнес ачып, ошо бизнеси уже биринчи айда киречеге чыкты да. То есть не по нулям, а именно плюска чыкты да. Мен аябай неме кылдым, молодец депчи. Просто адамдын өзүнөн да болот экен да. Адам өзү аракет кылып, ошо неме кылыш керек экен да. Эми айтканды угуп дегендейчи. Ошо обучение алса деле жакшы экен. Бул коомго, я думаю, что салымым дагы мындан да көп болот. Я хочу, чтобы женщины Кыргызстан, вообще Кыргызстан эмес, вообще всей земли, да, были успешными, благополучными, счастливыми, бактылуу болушун каалайм да. Сен мындай бизнес, коуч, тренер, одиночкасыңбы же каяктан ушундай болуп калдың? Же силердин бир организацияңар барбы? Жок, одиночка эмесмин, командабыз бар биздин. Ошо айтып наставницам Мимоза Маткеримова. Бул идея ал эжеде да жашачу экен. Ошо айымдарга, кыргыз айымдарга жардам берсек дегенчи. Анан мен дагы ошо үйдө отурганда ушунтип айтып калдым да, өзүм баягы трансформация болуп, баягы душам жөнүндө ойлонуп калгандан кийин анан айтып калдым наставницама, эже ушундай айымдарга жардам берип, ушу билимибизди бөлүшпөйлүбү десем, ой, давай албетте деп эле анан биз азыр айымдардын клубун ачтык. Клуб Лотос деп аталат. Ал максат именно ушу биздин кыргыздын келечегине, кыргыз айымдардын келечегине жардам берүү, айымдарды өстүрүү, өнүктүрүү максатыбыз, эң биринчи масштабында максатыбыз. Албетте бул мамлекеттик уровеньде, жана Кыргызстанга барганда эмне иш кылам, аякта иш жок да деген айымдарды ушуларга билим берип, ушулар Кыргызстанга кеткенине себепчи болсок деген эле максатта. Ошондуктан командабыз бар, албетте биздин командада ушу именно интернеттен бизге аябай жакшы жардам берген, биздин фото, видео обработка кылган биздин операторлор, СММщиктер, тренер Мимоза эже өзү мисалчы. Дагы башка тренерлер дагы көп да биздечи, ошо Лотосту буюрса андай мамлекеттик масштабка чыгарабыз деген планыбыз бар. Искра бар да. Буюрса анда өзүңөрчө дальше уже развиваться этип, билимиңерди өстүрүп, өзүңөрчө дагы сабактарды өтүп турат экенсиңер да. Албетте кыздарды баягындай өзүбүздүн сабактарыбызга чакырабыз, келгиле окугула деп билим. Себеби дегенде эң биринчи билим экен. Высшее образованием бар деп жүрчүмүн мен да көп жылдан беричи. Ал высшее образованием
зарплатаны аз алып келет экен да. Биринчиден, экинчиден мен жан дүйнөмө туура келбеген билим болчу экен да. Еще мен немени ошо канча акча тапсам дагы ошону кантип колдонушту да билбейт элем да. Ошону айтып атпаймынбы. Ошондуктан вот финансылык сабаттуулук мимоза жеп өтөт ал сабактарым. Жан дүйнө боюнча мына менин темамда болчу. Ошондуктан клубдун жаралып немеси, самый главный немеси ошол болду да. Бандай из искры возгорятся, пламя деп коет го, возгорится, ошондой бизде искрабыз бар пока, буюрса пламяга айландырыш биздин колубузда, албетте. Эгерде өз алдынча ушул жан дүйнөмдү таптым, мен бир бизнес тренер болсом деген кыздар силерге кошулса болот экен да? Албетте, албетте биз андай айымдарга ачыкпыз ар дайым. Келишсе сүйлөшөбүз. Ошондо эми жөн эле ушул психология боюнча, жан дүйнө боюнчабы? Кандай дагы башка тармактарыңар бар? Албетте келечекте биздин пландарыбыз чоң. Мисалы колунан келген кыздар, мисалы чындап жакшы көрүп иштеген кол өнөрчүлөр бар, мисалы ошону интернеттен кантип чыгарышты билбейт, напримерчи. Мага окшоп мисалы ичинде толтура билимдери бар, бирок адамдарга кантип жеткиришти билбейт, интернеттен кантип иштешти билбейт. Ошолорго да жардам беребиз биз, албетте. Ал келечекте биз ошондой именно кызматташтырабыз да. Спа салон ачам деген кыздар бар, мисалы өзү массажистка аябай жакшы тааныштарым бар, мисалы аябай массаж жакшы жасайт, бирок салон ача албайт, кандайдыр бир себептерден, мисалы билими жетишпейт же каражаты жетишпейт да. Ошондой кыздарга албетте биз багыт беребиз да, багыт берип жардамдашканга биз ар дайым даярбыз. Демек силердин Лотос айымдар клубу бул көп тармактуу болду, өскөнү учкун алып атыптыр да? Учкун алып атат, буюрса ошо биз келечекте айтып атпаймынбы, мындай пландар аябай масштабный да, аябай грандиозный, бардыгын айтып койбойм биздин сабактардан. Албетте булар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Азаматсың Диля, аябай сүйүндүрдүң, мен деле көзүмө жаш тегелетип койдуң. Илимде бул нерсе себепчи болуу дейт да. Алланын сунган колу кээ бир адамдар себепкер болуп, башка адамдарды максатына жеткирип, башка адамдарды жакшы жолго, жашоосун өзгөртөт экен. Сен себепчи болуп атыпсың да. Сен, значит, бул дагы бир орусча айтканда служение элге, служение народу, кандай, людям, да? Адамдарга кызмат көрсөтүү. Ошон үчүн Аллахым сени сыйласын, Аллахым сенден разы болсун, сага жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Мындан кийин дагы көптөгөн айымдарга себепкер боло бер. Сен дагы ошол тренингиңден бир-эки сөзүңдү угуп калып, анан сени издеп келдик бүгүн. Азаматсың, Кудайым ден соолук берсин, Алла разы болсун, бар бол. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин ушул сүйлөшүүбүздү, аңгемебизди көргөн айымдар дагы ойлонот, жашоосун өзгөртөт. Кудайым буйруса, Кыргыздын айымдары Кыргызстанга барышат, сонун балдарды тарбиялайбыз, Кыргызстан өсүп өнүгөт. Сендей адамдар көбөйө берсин. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат сизге дагы келгениңиздерге.